чегара маселеси бул өтө оор да. Чегара маселеси кандайдыр бир кайсыл бир убакта чечилиш керек эле. Мына сиздер камчакчылар, сиз бирге президентибиз менен ушул жоопкерчиликтүү ушул чегара маселесин бел байлап бүгүнкү күнү чечип атканыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Мамлекеттин кызыкчылыгы баардыгыбыз үчүн, айрыкча депутаттар үчүн жогорку кеңештин жана ошондой эле мамлекеттик кызматчылар үчүн дагы баардыгына бул жогору туруш керек. Мен ошон үчүн бул бүгүнкү мыйзам долбоорун ратификацияны мен колдойм. Рахмат. Сиз өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, бул жерде Тажикстан менен болгон чегараны биз тез арада сөзсүз түрдө чечебиз деп. Мен терең ишенем, Кудай буйруса, жакын ортодо ушул маселе дагы чечилет деп. Эмне үчүн дегенде 2 жылдан бери биз Кыргызстанга болгон аябай түшүктүү ушу чегара маселесинде көптөгөн көйгөйлөр жаралып атканын баардыгыбыз көрүп турабыз аны. Мен сиздерди ушул Тажикстан менен болгондагы чегарада сиздерге президентибиз менен чогуу биргеликте чечишиңиздерге мен ийгилик каалаймын. Эми менин суранычым, Камчай Кыдыршаевич, бул Кемпир-Абад суу сактагычынан өзүңүзгө белгилүү болгондой Сузак, Базар Коргон, Нокен райондорунун кээ бирки айыл өкмөттөрүнүн айыл аймактары дыйкандары суу менен камсыз болот. Өзүңүз билесиз, Сампа насостук станциясы бар, Турпак белинин ашуусунда. Ошол жерде 10 километрден ашык Каркыра Мисте деген канал бар. Бүгүнкү күндө эч кимдин балансында жок. Эгерде Кудай буйруса, ушул тескеме чыгып баланска алуу боюнча биринчиден, экинчиден 23 жылдын бюджетине кирип кала турган болсо, ошол жерде 2000ден ашык Акман аймагы, Базар Коргон шаарынын жерлери, Сейдигум айыл өкмөтүнүн жерлери дыйкандары суу менен камсыз болуп калат. Ал деген 200 кожолуктан ашык элибиз иш менен камсыз болуп калат деген сөз. Ошон үчүн буну сөзсүз өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, тезирээк ушул комбиндин тескемесин баланска алуу боюнча чыгарып, анан кийинки жылдын бюджетине бир 20-30 миллион акча караттырып берсеңиз, биз дагы ушул Кемпир-Абадтан болгон сууну мындай толук кандуу пайдаланат деген ойду айткым келет. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Рахмат. Суу департаменти ушул маселе боюнча да толуктоп жазып алыңыздар.